فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني بل من ورائي واللحد يحكي Koy degen jakşı bolat. Eri olup durup başka erkek menen жүрse bolobу же күнөөбү дейт. Күнөө экен өзүң деле билесиң, кайсыларым суроо берип атасың, бети жок. Ушунун сенеге туура эмес, акмак. Дагы эмне айтыш керек сага? Ери болуп башка өрө менен жүрсө болобу деген. Жөн эле мени сөгүшүм уккун келип атат, сени акмак дегенден башка айла жок сага. Сага ушул телевизоруң жарылып, ошол жерден үйүң жарылып кетсе, сага сооп болот. Ушуну жазып отурган жер сеники. Уяты жок. Өзүң билесиң, билип туруп кайра ошону сурайсың сен. Кантип айтат экен деп. Сендейлерди билесиң, эмне кылыш керек болот. Жанагыда ташпараң куруп өлтүрүп сени, ана ошо менен сени көмүш керек болот, сойкуларды, антип сүйлөгөндөрдү. Эриң болуп туруп, такыр өлүп атсаң ажырашып, андан кийин калаганың кыл, бирок эри болуп туруп ошенткениң туура эмес. Сеники таптакыр туура эмес. Никеси жок 7 айлык баланын аборт кылдырса ат коюлуп көмүлөбү дейт. Ай Кудай. Бала никеси барбы, никеси жокпу, ал төрөлүүгө милдеттүү. Никеси барбы, жокпу, ошону алдырса, алдырган адамдар адам өлтүргөндөй күнөө болот. Эгерде менин колумда укугум болгондо, боюнан алдыргандар эч бир себепсиз алдырса, ошолордун өзүн асууга буйрук берет элем. Асып, 3 күн асып коет элем, ошол эркектеги аялдагы боюнан алдыргандар адам өлтүргөндөр деп. Жөн адамды өлтүрсөң бул каршылык көрсөтүп сени урат, өчүн алат. Байкуш сүйлөй албайт, ичинде камалып болуп турат. Ошону берака суруп чыккан. Ошол врачты кошуп туруп асыш керек бардыгын. Асып, өлгөндөн кийин чымындатып, илип коюш керек боюнан алдыргандарды. Аялдын укугу, адамдын укугу, укук каякта, адам өлөсө каяктан укук болуш керек. Бул болбогон дөперес. Ушундай мыйзамдар бар бизде. Аял келип алдырса боло берет, 4 айга чейин боло берет. Андай мындай деген бир болбогон мыйзам бар. Ошол мыйзам чыгарган депутаттар да ошол нерсеге жооп берет. Жол бербеш керек. Качан бойдон алдырат? Эгер ошол баланы төрөй турган болсо, аял өлүп кала турган болсо, же аялдын ден соолугуна олуттуу зыян келе турган болсо, өзүң алаканда жериң эптей албасаң, анан никеси жок тууп аткан болсоң, эми дагы алдыргың келип атабы? Эми ошентип алдырып, ошонун айыбын жап, айыбың ачылып бүткөн качан эле сеники. Эми ошол ачылган айыбыңы жок дегенде күнөө иш кылбай сактап кал, жок дегенде. Ошол кылгандан уялбаганда төрөгөндөн уяласыңбы? Астагфирулла. Жок, алдырбаш керек. Бирок кандай болгон күндө дагы бала бойдон түшөбү же башка болуп, эгерде бала өлүк чыккан болсо, ага ат дагы коюлбайт, жаназа дагы окулунбайт, жуулунбайт, жөн эле кездеме көрүп апарып, чукуп туруп ылдыйраак ит жеп кетпесин деп, мусулмандардын мүрзөсүнө көмүлүп коюлат. Аялы күйөөсүн доңуз, чочко десе канчалык күнөө? Албетте ал туура эмес маселе. Аялы күйөөсүн доңуз, чочко десе ага бул албетте жакшы эмес, аял ошентип айтканы. Андан сырткары күйөөсү деле аял ошентип айтканы жакшы эмес. Албетте андан ажырашып кете албагандан кийин, чогуу жашап аткандан кийин, жашай турган үй бирге болгондон кийин доңуз дегенге 5 тамга келсе, башка 5 тамга мисалы үчүн алтынымды 6 тамганы 2 тамга кошуп койсоңуз мисалы үчүн ошону менен жакшы эле болот. Анан эмне үчүн ушунчалык аз дүйнөдө бирибиздин бирибиз көңүлүбүздү оорутуш керек болот, урматтуу бир туугандар. Кээде көчөдөгү коңшуңа, оруска же башка бирөөгө деле күлүп сүйлөйсүң дагы, ошол күлүп сүйлөгөн жакшы сөзүң өзүңдүн аялыңа айтсаң, аялы күйөөсүнө айтса, албетте бул жакшы болбойбу? Кечирип коюңуз деп маданияттуу болуп, оозуңу чүйрүп сүйлөйсүң, автобуска чыкканда мен издеп, сиз деп сүйлөйсүң маршруткага, өмүрүңдү сага жакшылык кылган эмес бирөөгө. Итке дагы кет деп мындай күлтүрүндү сүйлөйсүң да анан күйөөңө келгенде доңуз дейсиң. Эгер ошентип берсең, бир күнү өзүң доңуздой көчөдө калып каласың. Эр сыйлаган эшикте калбайт деген сөз бар. Эгерде эриңи сыйласаң, күйөөңү сыйласаң, эшикте калбайсың, ат сыйлаган жөө калбайт деген сөз бар. Дагы ушул жерде бир нерсе айткым келип атат мен. Көп учурда, азыркы учурда илгери угат элек. Кайненелер келиндерди кыйнайт экен, анан келиндерди онтет экен, мынтет экен деп ошол нерсе бар. Бирок азыр
zaman akır jer takır bolup gelinler kaynanelерге zulumduk көрсөткөн учурлар көп болуp kaldı da kээ бир gelinler var kaynenesini togotpoyt. Misal үчүн мага кече эле бир тууганыбыз айтат, менин аялым менин апамды togotpoyt, уккусу келбейт дейт. Анан өзү арызданып келди ушундай да. Ошон үчүн мен айткым келет, урматтуу бир туугандар, урматтуу кыздарым, карындаштарым, эжелерим, бир туугандарым, кайнене ошол сенин күйөөңү тууп берген аял. Ошол саңа чоңойтуп берген. Эгер ал жок болсо, ал уул төрөлбөсө сен эри жок калат болчуң. Балки бир Кытайга тээрлең, же болбосо жаңгыдай кылып тууп алып туруп оюңан алды Кудай сактасын. Ошондуктан сен Кудайга шүгүр айтып, ошол кайненең урматтагының, ал кишини жек көрбөгүнүң, дасторконго бирге отуруп чай бергениң, ал кишини мончого түшүрүп, чачын жууп, өрүп тарап бергениң, аркасын жишип бергениң, кайненеңе кызмат көрсөткөнүң. Сен кайненеңи жаман көрүп, анан күйөөңү күйөө кылып алып келгениң, бул туура эмес маселе. Эне бирөө Катын жолдо бала белде деген сөз бар. Эгерде кайненени урматтабай, апасын урматтабай айткан болсо, анда аял жашаганын кереги жок. Канча баласы болсо дагы анда ал аял ошого татыксыз болот. Себеп дегенде энеси урматтабасаң, анын баласын канча урматтайт элең? Бул маселенин бир тарабы. Экинчи бир тарабы, сен өзүңүн кайненең ушундай мамиле көрсөтүп атасыңбы? Саңа дагы иншалла өзүңүн уулдарың бар. Ошол уулдарың келиндери андан дагы жаманды көрсөтүшөт. Мен билем, кээ бир келиндер кайненесин кыштын күнү кууп чыккан, ишке чыгып ооруп калган, ошондон өлүп калган келиндер бар. Насип кылса, ошол келиндерге дагы кайнене болгондо мына ошондой мамиле кылынат. Кубалап урган кайненеси келиндер бар, кээ бирлер кубалап барып, анысы дарытканага кирип бекинип алып, ошол жерде калган да кайненелер болгон. Кудайым сактасын, Кудайым сактасын. Урматтуу карындаштарым, кыздарым, келиндер, антпегиле. Кайненени сыйлаш керек. Канча бирөө калды биз билбейбиз. Ал дагы эне, ошол баласын төрөгөн, толуготкон, сен төрөгөндөй бул дагы төрөгөн. Ошол дагы балам бактылуу болсо экен, жакшы келин алсам экен деген, туура кайнене дагы эне. Ошол дагы капы болот, кээде сүйүлүп алат. Бирок ал эне. Ошону урмат кылыш керек. 5 эненин таман астында эне дегенде эне дагы, кайнене дагы кошулат. Эгерде кайненең ыраазы болбосо, анда сен дагы деле болсо 5ке кире албайсың, урматтуу бир тууганым.